мыйзам долбоору боюнча сиз мага айтсаңыз, видео регистраторлор боюнча транспортный средства первичной регистрация деген бул кандай? Первичный регистрация деген Кыргыз мамлекетине биринчи жолу киргизип жаткан унаалар болуп эсептелет. Сиздер ошон үчүн сунуштап аткан 3 категорияны киргизип атасыздар. Кыргызстанга кирип аткан автоунаалар, спецмашиналар, анан кийин үчүнчүсү мынагу чоң жүк ташуучу машиналар, туурабы? Ооба. Биздин урматтуу кесиптештер, биздин юротделдин корутундусу бир аз башкачараак болуп атат. Бу жерде жалпы конституцияга каршы жана граждандык биздин кодекстин биринчи бөлүгүнө каршы деген корутундуларды берип атат да. Буга кандай дейсиздер? Бул боюнча биз уже 2010 жылдан бери өкмөт токтом негизинде 8 адамдан көбүрөөк ташуучу унаалардын баарына бул колдонуп келатат. Бүгүнкү күндө 8.000ден ашуун видео каттоочулар колдонуп келатат. Бул унаа өзү адамдарды ташууга өзүнүн чоң салымын кошуп берип атат. Сиздер биздин ошол киргизип аткан автоунаалардын жарандарыбыздын милдеттендирип атасыздар да. Мамлекет тарабынан бул кандай компенсациялоо же мамлекет тарабынан бул видео регистраторлорду акчасын төлөп береби, кандай болот бул өзү? Бул биздин мамлекетке киргизип аткан жарандардын мойнуна жүктөлөт. Себеби азыркы күндө видео регистратордун эң төмөнкү баасы бул 2000 сом тегереги болот. Мамлекет көзөмөлдү жүргүзүп, мамлекет коопсуздугун милдеттүүлүгүн алса, анан биз кайра жарандарыбызга милдеттүү кылабызбы? Бул кандай болуп калат бул жагы? Эгерде эмне мамлекеттин каражаты жок болуп атабы? Мына бизде безопасный город деген бар, башка дагы камералар бар. Койбойсуздарбы ошол мамлекеттин күчү менен? Бактыбек Каныбекович, бул эми 2025 жылдын 1-январынан тарта жаңы киргизилип аткан унааларга эле колдонулат. Мамлекетке алып киргизип жаткан. Эми качан киргизилди? 30-жылы киргизилди. Мамлекет муну өзү аткарыш керек да, бул акчалардын баардыгын мамлекет өзү көзөмөлдөп, өзү каражаты менен кылыш керек. Биз эми жарандарга жүктөп берип коебузбу буну? Мен туура түшүнүп атам. Муну спецмашиналарга койсок болот. Анан жарандын жеке өзү алып келип аткан унаасына келип, дагы үчүнчө кошумча неме жүктөп атканыбыз бул туура эмес деп ойлоймун. Бактыбек Каныбекович, бул боюнча азыр жол коопсуздук кызматы жетекчиси маалыматын берип койсун. Бактыбек Каныбекович, уруксат болсо мен жооп берип коеюн. Ички иштер министринин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкарманын башчысы Исраилов Азамат. Урматтуу Бактыбек Каныбекович, өзүңүзгө маалым болгондой, азыркы Кыргызстанга жаңы келип аткан, жаңы чыккан автоунаалар уже көбүнчөсүнүн 90% уже наружный видеокамералар болот. Наружный видеокамералар болот. Даже круговой 360 градус обзору болот да. Анан бул деген биринчиден өзү ушу жолуна кыймылына катышкан айдоочулардын коопсуздугу. Ал деген мисалы жакында эле 5 туруп менен ДТП болбоду. Ошондо деле видеокамераларын көрүп, видео регистраторлорун көрүп туруп, кимдин күнөөсү бар, кимдин күнөөсү жок, кандай болду эле жагдай ошолорго. Анан да бул деген экинчи болсо ар кандай биздин тараптардан болобу, биз сиздин кызматкер тараптардан болобу, ар кандай коррупциялык элементтерди тыюуга да жардам берет да. Бул деген ошого. Анан жанакы элдерге өзүңөр алдыргала деп айтып атпайсызбы? Ал боюнча жана айырбы жасалган анализ регулятивного воздействия. Бүт Минэкономика менен баарын процедурно баарын өткөн. Бул деген ушу туура болот, ушундай деген чечим кабыл алынган. Жок, мен туура түшүнүп атам. Туура эң биздин коопсуздугубуз канча деген жарандарыбыз ушул автоунаалар менен кагылышуудан канчасы курман болуп кетип атат. Бул туура. Бирок жоопкерчиликти мамлекет өзү көзөмөлдөп, өзү каржылаш керек. Биз жарандарыбызга жүктөбүш керекпиз. Мен айтып атпаймынбы жогоруда айтканда. Спецмашиналарга каршылыгым жок, коюш керек. Жанагындай оор жүк ташуучу машиналерди да карап көрүш керек. Бирок анын ичинен жанагы бензин, солярка ташыган машиналерге сөзсүз коюш керек да. Бирок биздин жарандарыбыздарды милдеттендирбеш керек. Эгерде милдеттендире турган болсок, башка рычагтарын карап көрүш керекпиз. Мисалы, налогтон кыскартайлы анда. Же болбосо бир ар кандай башка нерселерден
кыскартып анан бериш керек. Биз жөн эле ал видео регистратор бүгүнкү күндө 300-400 доллардын тегерегинде турат ал акча, туурабы? Азыр Бактыбек Каныбекович, маалымат иретинде айтып кетели, эң төмөн баа бул 2000 сом тегерегинде. Ал 300-400 доллар бул гибридтер кирет ага. Ал жерге радары бар, жана башка да кошумча программалар менен. эми сиз айтып аткан 2000 сомдукту албай 360 градус тартпайт алга. Жол нары жүргөндө 360 градусын тартыштын кереги жок. Ал жүрүп бараткан жол деле тартат алдын ала. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, бул жагын карап коюңуздар. Себеби дегенде биздин Жогорку Кеңештин юр отделинде корутундусу тескери болуп атат да. Ошон үчүн бул мыйзамды колдогонго чакырам. Рахмат. Бактыбек Каныбекович, туура көрсөңүз, бир кичинекей тактама берип койсом, юр отдел ушундай корутунду чыгарып атканда биз келип туруп, эмнеге ушундай болуп атканын түшүндүрүп бергенбиз. Түшүндүрүп берип, анан ошон үчүн комитеттин одобрениясын алганбыз. Анткени дегенде бул деген жана мен жогоруда айтып кетпедимби? Жаңы келип аткан машинелерге. 25-жылдан баштап жаңы келип аткан машина. Сиздер кантип жаңы келип аткан машинелердин баары жанакындай уже оборудованиясы бар. Сиздер кантип комитеттин корутундусун аласыздар? Сиздер биринчи окуудан киргизип атып, юр отделдин корутундусун ала албай атып. Жок, проектисин макулдашып турганбыз. Мен туура эмес айтып алдым го, макулдугун алганбыз. Мен коллегам Бактыбек Каныбековичти толук колдойт элем. Бул мыйзам долбоорун биз четке кагышыбыз керек. Дагы бир жолу ушул карапайым элге ошо эми видео регистратор койгон деген милдеттен мени киргизүү бул туура эмес.